Mahabat ömür gülübü, aldaşlığa ömür gülübü. Büyülesin al geçip, tentip gitti deysin mi? Beni çanıp başkanı, erçip gitti deysin mi? Büyütüne çıdabay. Бұл жақта ошо 15-тен ашық түтін жашайды. Бұл жақта магазин жоқ, мектеп алыс. Мектепке барғанға 1 саат уақыт кетеді. Ең кішінекей үкімді қырдайды. Азыр ырдаталы, Сұқладым бір саға бүткөнім, жүрегімнен еңсе бүткөнім, өзің болдың аннем қарындас. Тиктокодағы, инстаграмгадағы ыргиргизбей маған. Апам жүктөйт, мен андай жактырбайм. Кош чака барма колуңа, кечинде сууга кенчелең. Эртең менен турганда эле атты карамай, атты коюп, чөп салып, сугарып, кайра малдарды карап, күчүктөр менен ойноп, кичине үкөлөр менен ойноп эшикке чыгып. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы катталуучуларына алыскы Аксы жергесинен салам айтабыз. Учурда Аксы районунун Кара Суу айыл өкмөтүндөгү Түрдүк деген айылдабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, жаратылыш коюнунда, таза абада, эң негизгиси жамгырдын коштоосунда дагы бир талантты тартып алдында турабыз. Андыктан кызыктын баары алдыда каналдан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда белгилеп өткөндөй эле бул айылдын суулугу чындыгында өзгөчө экен. Мындай кооз айылда абасын жутуп, суусун ичип чоңойгон бала жөн бала болуп чоңойбосо керек. Бүгүн биздин көрсөтүүдө жаш таланттын бири Сапар Мамадалиев деген инечегибизге келип калдык. Саламатсызбы, Сапар? Саламатсыз. Кандайсыз, маанайлар жакшы? Жакшы. Жамгыр жаатса дагы экөөбүздө маанай сонун, буюрса, Ооба, сонун. Ооба. Андыктан биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Мен Аксы районунун Кара Суу айыл өкмөтүнө караштуу Түрдүк айылында жашайм. Азыркы учурда 11 класста окуйм. Өзүм үй бүлөдө 4 бир тууганмын. Эң чоңдун экинчиси менмин. Менен кийин да 2 үкөм бар. Алгач ушул сиздин колуңуздагы турган аккордеон тууралуу сурагым келип атат да. Кантип кызыгып калдыңыз, кантип алып калдыңыз? Мен аккордеонду 7 классында телевизорлордон көрүп, телефондордон көрүп, кызыгып, ошондо күз убагында жаңак терип жүрүп, атама аккордеон алам, жаңак терип деп айттым. Атам макул деп, жаңак тергенден кийин алгам аккордеон. Ошол убакта кызыгып, 8 классында үйрөндүм да, 8 классында жакшы үйрөнүп калып, ошондон бери эле деп келем. 3 жылдын жүзү болуп калыптыр, Азыркы учурда сиз каттап үйрөнүп жүргөн устатыңыз барбы? Азыркы учурда жок, өзүм эле үйрөнүп атам. Негизи башынан баштап өзүңүз чертесиз, Ооба. Анча-мынча бирөө жарымдардан көргөн агаларымдын көрүп келдим. Мындай кылат, тигиндей көрдүм. Ошодон кийин өзүм аракет кылып кичине үйрөнүп, азыркы учурда чертип жүрөм. Жана кадр сыртында угуп калдык да, бул аккордеонду чертип мектепте дагы музыкант депчи? Ооба, мектепте дагы азыр альпин майрамдарда, концерттерде аккордеон чертип ырдап, өзүмө кичинекей үкөлөрүмө чертип берип ырдаганда. Мектепте башка мугалимдер жок, музыка тарабынан? Ооба, музыка мугалим жок. Азыркы учурда Сиз чертип бересиз? мен чертип берем. Майрамдык кечелер сиз алып барасыз, Ооба. мындайча айтканда. Эң сонун, анда чармачылыкка кезек берели. Биринчи кайсы чарманы аткарып бересиз? Азыр Кош Чака деген ырды ырдап берейин. Эң сонун баштадык анда, кеттик. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз.
Al çelem ak koynuk giysen yaraşan ayılda sulu güzelek артыңнан elçin gitti gol alғашқы махаббатым айдайын сүй жазым балалық шағым sen көк мойын сұлу көк үшкін көңілдің құшы сен ей көп балдар саға көз арза қызғанып сені жүруші елем көк көйнек кисең жарашқан көй көйгөн сұлу қыз елең қоштошып менде кетті ғой алғашқы махаббатым айдайын сүй жазым балалы шағым сен менен Akçoluk salıp moynuma ayday bir gelin olursun ey kuş bolup menden başkanın bağına varıp konursun ey sırma bir koyun kaşına su kaygan gelin olursun başkanın carı bulsun da Balgıldap gözün caynay, bardığı gözün bulgay, var bir özün sulusun. Başkanın carı bulsun Balgıldap gözün caynay, bardığı gözün bulgay, var bir özün sulusun. Эң сонун азаматсыз. Бул ырларды өзүңүз тандайсызбы? Сизге кандай ырлар жагат? Мага негизинен эле айыл жөнүндө, достор жөнүндө негизи шаңдуу ырлар жагат мага. Мен ырларды тандаганда көбүнчө апам жардам берет, анан өзүм дагы тандайм. Атам менен апам экөө менен сүйлөшүп, жакшы ырларды бирге жаттайбыз. Адатта жаңы чыгып келе жаткан таланттардын өзүн күмүр туткан ырчылар болот эмеспи? Сиз кимди күмүр тутасыз, барбы? Мен жакшы көргөн ырчылар Ишен Назаров, Гүлжигит Сатбеков, аксыз ырчылардын бардыгы эле жагат негизи. Айрыкча Гүлжигит Сатбеков менен Ишен Назаровду жакшы көрөм, ырларын, аккордеон менен ырдагандарын жакшы көрөм. Алдыда бизге аткарып бересизби? Алдыда аткарып берем. Аткарып бересиз. Анда артынан улай эле бир ыр баштайлы, аткарып. Азыр бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жогоруда айтып өткөн агаларыбыздын чыгармаларынан. Азыркы учурда Ишен Назаров аткарып жүргөн Махаббат өмүр гүлүбү деген ырды ырдап берем. Эң сонун. Ömürgө men da bir kelgem özüңdü taza dil menен özüңde ырда өтсөm дейм өчпөгөн сүйөр менен махаббат өмүр гүлүбү алдаштыгай өмүр бүрүбү жолубузда калса кошулбай жоготко да биздин сүйүүнү жолубузда калса кошулбай жоготко да биздин сүйүүнү жашоого мен да бир келгем жакынды сүйөр менен жаркыным сен деп ырдаймын жагымды сүйкүмүн менен
Ayılay getsek koşulmay, korulmada bizdin suyunu. Ayılay getsek koşulmay, korulmada bizdin suyunu. Tapkanı sensin cürüktün, taptaza tulup münüdün. Ötkürsün mekin sen istek, ömürdün soğuk münüdün. Mahabat ömür gülübü, al yaşlık ömür bürübü. Ulayıp getsek koşulmay, unutma da bizdin suyunu. Ulayıp getsek koşulmay, unutma da bizdin suyunu. Ulayıp getsek koşulmay, unutma da bizdin suyunu. Баракелде, азаматсыз. Ушул бир ырды иштеп чыгуу үчүн, аккордеонго салып, даяр кылып иштеп чыгуу үчүн канча убакыт кетет? Бир ырды негизи чертишко черте берем, анан жаттаганга эми айылдай бияк иш бишип калат, эшикке кирип чыгып кайра мал карап, ошондуктан бир күндө жөн жаттап коем да. Бир күнүн ичинде эле. Бир күндө жаттап, анан эртеси күнү кайталап ырдап ошентип үйрөндүм. Айтмакчы, мага кызык болуп атат. Бир күнүңүз негизи кандай өтөт сиздин? Бир күнүм негизи эртең менен турганда эле атты карамай, атты кое берип, чөп салып, анан сугарып, кайра малдарды карап, анан күчүктөр менен ойноп, кичине үкөлөр менен ойноп эшикке чыгып, анан кайра эле ошо кайталана жумуш күндө эле. Негизинен телефон аз эле колдонот окшойсуз, Телефонду деле колдоном, эми кечинде кол бошогондо, түштө эшикте ойноп, кечинде телефон көрүп, кино көрүп жатып. Суроону берейин дегеним, баягы соц тармактарда азыркы учурда өзүнүн талантын арнап жаткан, киргизип, бөлүшүп элдер менен. Ошенткен жаштар көп да. Сиз алардын катарын толуктайсызбы? Мен негизи эле мындай эки жака өзүм эч жака киргизбейм. Өзү TikTokко дагы, Instagramга дагы киргизбейм. Анан апам жүктөйт TikTokко, Instagramга жүктөп. Мен андай жактырбайм. Ошо апаңыздан да угуп калдык да, тартайын дегенде эле жок киргизбе депчи. Эмне себептен? Андай. Негизи өзүм мындай кээде апам мындай эми жаңы үйрөнүп келип атканда тартып калат. Ошол учурда мындай мен толук үйрөнүп анан кайра тарткым келет, бирок ошо апам мындай эми ырдап атканда эле келип тартып калган, ошо анча жакпайт да. Байкашыма караганда ата-энеңиз аябай чыгармачылыгыңызды колдоп турат экен, Колдоп турат, атам дагы, апам дагы экөө тең. Айылыңыздар өтө кооз экен. Муну кайталап эле айтып атам. Бул жакта байкашыма караганда жашаган адамдар аз окшойт. Канча түтүн бар? Бул жакта ошо 15-тен ашык түтүн жашайт. Бул жакта магазин жок, мектеп алыс. Мектепке барганга 1 саат убакыт кетет. Мектеп 1 саат убакытта биз баргы жакта ойноп барабыз, кайра жолго дем алып, балдар менен чогуу отуруп. Кышы жай эле бул жакта турасыздар, Кышы жайы ушул жактан каттайбыз. Кышында эрте менен эрте турганда караңгы болуп калат, караңгыда жарык менен барабыз. Азыркы учурда түн киргенде эрте менен турганда караңгы болуп калат да. Кар дагы оор түшсө керек, Кар азыр көп деле түшпөйт, бирок баары башка жактарга караганда салыштырмалуу биздики көбүрөөк болот да кар. Мектепте кандай окуйсуз? Мектепте 5кеби же 4кө, 3кө? Кайсы баасындасыз? Мектепте эми орто окуйм. Жакшы, бирок эң жакшы эмес, жакшы орто да. Ырчы жигитке 5 эле коюп коелу деше? Анча-мынчалар болот. Мугалимдер? Мугалимдер анча-мынчасы 5 коюп коет, анча-мынчасы
мындай окуганга карап эле туурага эле коет. Анда ырдайлыбы? Ырдап бериңиз. Анда мен Токон Эшбаевдин күтмөкмүн дегендерин ырдап берейин. Жай күтүп, жай келбесең күзгө калып, күз күтүп, күз келбесең кышка барып, ошентип 12 айым өтүп кетти, ошентип бар бир күнүм кайталам. Койсо эгер тагдыр сага жолуктурбай, тарынбай, кыйгач түшкөн жолушундай, күтмөкмүн келбесең да өмүр бою, майдандан жарым бүткөн мен сени жаштар баскан жолдон күтөм, мен сени жаштар барган тойдон күтөм, күтөмүн эң акыркы түңүлүнөн, күтөмүн маңдай жарган сүйүнүчтү, күтөмүн эң акыркы түңүлүнөн, күтөмүн эй маңдай жарган сүйүнүчтү. Эң сонун. Сапар, айтсаңыз, ушул күз келатат, айыл жергесинде күз мезгилинде тойлор көп. Тойлорго чакыруулар болуп атабы? Буга чейин чыгып жүрүшүп элеңиз? Күз мезгилинде ошо тойлорго айылдагы тууган уруктардын, кошуна колоңдордун тойлоруна, мындай үй тойлорго барып атам. Анча-мынча кафеге тойлорго чакырышып калат, ага деле барып коем. Кароо сынактарга катышып көрдүңүз беле? Мектепте? Былтыр 10 классымда, жок 9 классымда болгон. Мектепте конкурс болгон, үлгүлүү үй бүлө деп, ошого апам экөөбүз барып катышып, ошодон Ысык көлгө эс алып барып келдик. Ысык көлгө барганда аякта эс алдык, концерт койдук аяктан дагы. Концерт коюп, ошол жерде сабак өттүк. Ошо. Демек, сонун эс алып келипсиздер да, Биринчи жолу бардыңызбы же буга чейин бардыңыз беле көлгө? Ысык көлгө биринчи жолу барып келдим, буга чейин барбагам. Биринчи жолу. Жакшы эс алуу болуп турганда, буюрса 11 класс болуп калыпсыз. Быйыл 11 класста окуйм деп атасыз. Окууну бүтүшүңүзгө аз эле калган турбайбы? Бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Окууну бүткөндөн кийин эми тандоолор бар, эми мындай ырчылыкка деле эми 11 класс бүткөнгө чейин эми ойлонуп. Азырынча чече элексиз, кайсыга? Азырынча чече элекмин. Деги эле адамзаттын алдына койгон максат кыялдар болот. Сизде кандай максат кыялдар бар? Алдыга койгон пландарым негизи 11 бүткөндөн кийин студент болом. Андан кийин студент болуп, ошо өзүм чоң сахналардан көргүм келип,
чоң сахналардан көргүм келет. Анан ата-энем сыймыктанган, кыргыздын керегине жараган инсандардан болом. Азаматсыз, тилегиңизге жетиңиз. Жаштын тилегин берет деп коет эмеспи? Анда эмесе кайрадан музыкалык аткарууга кезек берели. Азыр кайсы ырды ырдап бересиз бизге? Азыр жана айтып өткөндөй эле Гүлжигит Сатбековдун «Эми мага бар бир» деген чыгармасын аткарып берейин. Dikken darağın mönü beret dedin mi? Cerge gömgönden egin mönü beret dedin mi? Bunu şimdi pazarın öte beret dedin mi? Aytanımda varın hep görür bu beçara ay cüre beret dedin mi? Cüre beret dedin mi? Geçip tentim gitti değilsin mi? Beni çanıp başkanı erçip gitti değilsin mi? Büyütüne çıdabay içip gitti değilsin mi? Emi mağa var bir çoktuğuma şükür değilsin mi? Geç düşünüp attın değilsin mi? Çiçek eğiçil dedi, güldü verin dedin mi? Irıskısın Kudayım, üzvey verin dedin mi? Akıl aytsan men buğa, bolu verin dedin mi? Aytanımda varın hep görür bul sen sayağı ay cüre veret dedin mi? Cüre veret dedin tentip gitti değilsin mi? Beni çanıp başkanı erçip gitti değilsin mi? Büyütüne çıdabay içip gitti değilsin mi? Emi mağa var kuyruk emes kuyruk şeysin mi? Geç düşünüp attın değilsin mi? Bestin ırıskın tolu verin dedin mi? Vakıt kuşu kündeni tolu verin dedin mi? Emni kılsam men buğa dolu verin dedin mi? Aytanımda varın hep görür bul beçara ay cüre veret dedin mi? Cüre veret dedin başkanı erçip gitti değilsin mi? Büyütüne çıdabay içip gitti değilsin mi? Emi mağa var bir çoktuğuma şükür değilsin mi? Ay geç düşünüp attın değilsin mi? Ay geç düşünüp attın değilsin mi? Эң сонун өнөрүңүз өркүндөй берсин. Сизде үй бүлөдөн сизден башка дагы ким ырдайт? Үй бүлөдөн негизи бардыгы эле ырдайт. Атам деле, апам деле. Эң кичинекей үкөм да ырдайт. Азыр ырдатабы анда? Азыр ырдап берет. Канчанчы класста окуйт? Азыр 3-чү класста окуйт. 2-чи класс бүтүп 3-чү класс. Анда экөөңүздөрдөн буюрса жагымдуу чыгарма күтөлү. Макул. Bakıt ele bayağı gezden Bütböçüdöy canım gezden Aylana bir olsun karanlık Çarık kılçı sendeki gözüm Çarık kılçı sendeki gözüm
сиздин ушундай бир сонун талантыңызга күбө болуп отурабыз. Чындыгында кубанып отурабыз. Кыргыздын уучу кур эмес, ушундай жаш таланттар чыгып келе жатканы бизди дагы сүйүндүрөт. Андыктан сизге эмне каалайбыз? Жакшылык каалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса өзүңүз кыялданган максаттарга жетиңиз. Эң негизгиси элдин уулу болуп жүрө бериңиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле сизге эркин микрофон. Элге, ата-энеңизге, жакын туугандарыңызга жакшы бир каалоо тилектериңизди, сөздөрүңүз болсо айтып өтсөңүз болот. Негизинен бардыгына салам айтам, классташтарыма, досторума, мени көрүп жаткан бардык туугандарга, жана тааныштарга салам айтам. Азыр мен да бир чыгарма аткарып берип коеюн. Кайрат Биримбердиевдин «Жакшы эле көрөм өзүңдү» деген чыгарманы аткарып берейин. Çatkaldın tuğsun aşkanda men çarbulut kapta asmanda. Çaçımdan sıla uygutun sen çadırda uktap jatkanda. Çadırda uktap jatkanda. Jakşı ele görüm, jakşı ele görüm özüңdü. Көк ойдун туğsun aşkanda men көк bulut kapta asmanda. Көкүлүң sıla uygutun sen kölle uktap jatkanda. Kölle uktap jatkanda. Jakşı ele görüm özüңdü. Boz oydun tuğsun aşkanda men boz bulut kapta asmanda. Yüzümdün sıla uygutun sen boz uyda uktap jatkanda. Boz uyda uktap jatkanda men jakşı ele görüm özüңdü. Çadırda uktap, kölle uktap, boz uyda uktap jatkanda. Jakşı ele görüm özüңdü. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Сиздерге келип таанышканыңызга кубанычтабыз. Рахмат силерге да ушунча келгениңерге. Анан азыр сиздин уулуңуз Сапардын талантына күбө болуп келдик. Чындыгында сөз жок. Бул өнөр кимден өттү? Бул өнөр биздин чоң аталарыбызда да болгон. Чоң атабыз комуз чертип, үйлөрдү чертчиледи. Ошолордо кичине болбосо керек деп атам. Ошолордон калган болушу мүмкүн да. Бир аз апазда кичине мал эл арасында отуруштарда ырдап турат. Сизди да ырдайт деди го Сапар. Мен ыр билсем ырдайм мал. Билген ырларын ырдап коем мал. Анан ошол баламын го өзүнүн кичине таланты бар окшойт. Чоң аталардан калган. Чоң аталар мурун комуз чертчиледи. Үйлөр чертишип. Анан биз ушул балам кичине болсо да эл арасына чыгып ырдап. Канча жашынан баштап кызыгып баштады? Бул 5-6 жашынан баштап кызыга баштады да. Ошондо эми жаш балада ойноп, ата мен артист болом деп. Столдун үстүнө чыгып ойноп, жабандардын үстүнө чыгып ойноп ырдап калчу эле аке жөкөбү. Ошондо балам тилегеңерге жеткиле деп койчу элем мен да. Өзүнүн аракети менен болду көп нерсеси. Аны элдерден мындай кичине сабак алып турду, анча-мынча мугалимдерден. Ооба. Жаңгак терип жүрүп аккордеон алдым деген дагы айтып калды да. Ошо жаңгак терип экөөбүз жаңгак чыгышыбыз тоого чыгып, ата мен өзүнчө теренчип айтып калды. Балам макул тержең тер дедим. Жаңгак терип жүрүп мен да эмне кылар экен деп ойлодум да бул баламды. Анан телефон алабы же башка буюм алабы дегендей кылыпчы. Анан кийин жаңгак сатты,
атама аккордеон алып бериңиз дедим. Макул дедим, аккордеон алып бердим. Аккордеонду алып бергенден кийин сүйүнүп, сен муну эмнеге лазым балам дедим да. Мен ата ушу аккордеонга кызыгып, кыялданчу элем. Ошо эл алдына чыгып ырдап. Деп ошону сүйүнүчүнө өз тилегине жетти. Анан кийин мен да кийин алып колдоп кубаттап балам. Азыр деле колдоонун үстүндөсүздөр, э? Ооба, колдоонун үстүндөбүз. Ушу канчалык мен да жана сен айткандай сүрдөнүп кеттим. Ушу колдоп кубаттап турабыз. Биздин тилегибиз ушу балабыз кичине эл арасында жакшы жүрсүн, эл арасында жакшы элдин батасын алсын дегендей. Ушу рахмат силерге да ушу ийгиликтер болсун, иштериңерге ар дайым ден соолук толугула. Эч жамандык көрбөй, жакшылыктын гана үстүндө жүрөгүлө. Ушундай таланттарды эл алдына көп алып чыгып жүрөбүздөр. Чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Эже саламатсызбы? Жогоруда Байкеге да айттым, чындыгында балдарыңыздардын ар бири таланттуу экенин бир эмесе көзүн тең ырдатып көрдүк. Бул балдардын тарбиясы көбүнчө 80% энеден деп коет. Булардын кандай жүрүм-турум эмне менен алектенип атканы сизге байланыштуу, э? Мүнөзү тууралуу сурагым келип атат Сапардын. Сапар үй бүлөдө мен 4 балам бар, бул экинчи балам. Сапардын мүнөзү бул ачык, шайыр, ичинде кири жок. Урушсам деле тез эле капа болуп кайра тез эле жазылып кетет да. Ошо эми Сапар менен сыймыктанам мен балам менен. Ата-эненин ар бир баланын ийгилиги ата-эне үчүн эң чоң ийгилик да, эми бул кубаныч тартуулайт да ата-энеге. Ошо балам эл алдына чыгып ырдап эле жүрө берсин, мен балама кааларым ошо. Балам ошо 6 жаш беле 5 жашындагы Эрисбай Абдыкадыровдун ырларын жакшы көрүп ырдачу эле да. Ал убакта бизде свет жок эле. Күндө кечинде бизге концерт коюп берчү эле өзү ырдап. 6-күндө кечинде деген ырды жакшы көрүп ырдачу эле. Анан чоң энеси айтып калчу эле, ушул балаңардан бир нерсе чыгат. Ырдаганда тарамыштары чыгып, күйүп бишип ырдачу эле да. Анан чоң энеси ошентип күлүп калчу эле, ушул балаңан бир нерсе чыгат, чоң ырчы болот деп. Эми ошо тилегине жете берсин. Ошо балам менен айта берсем, балам жөнүндө сөз көп. Эң негизгиси ошол баланын амандыгы деп коет го. Тилектериңиз орундалсын. Ушул Сапардын буйруса келечек жолу даңгыр болсун деп коелу. Бизди жылуу каршылап алганыңыздарга чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Сиздерге да рахмат, учурдан пайдаланып сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Куш келипсиздер, келип тургула.